Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Биз азыр силер менен математика сабагын өтөбүз. Баарыбыз тептерибизди, китептерибизди алып, даяр болуп күтүп турабызбы, балдар? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы мисал маселе иштөө. Ал эми сабагыбыздын максаты, балдар, биз бүгүн силер менен теңдемени чыгаруу эрежелерин, аянтты табуу жолдорун жана аралаш аттуу сандарды көбөйтүү эрежелерин эске салып, мисал маселелерди чыгарабыз. Сабактын максаты түшүнүктүүбү, балдар? Азаматсыңар. Эмесе бүгүн силер менен биз 968ден 972ге чейинки мисал маселелерди иштейбиз. Баарыбыз даярбызбы? Анда сабагыбызды баштадык. Номер 968 маселеге көңүлүңөрдү бурабыз. Мында, балдар, кагаздан жасалган кутуга кандай аянттагы кагаз кетет? Өлчөмдөрүн карап эсепте. Канча тик бурчтуктун аянтын эсептейсиң деген мисал берилиптир, балдар. Карагыла, биз сүрөттөн кагаздан жасалган кутуну көрүп турабыз. Карагылачы, балдар, кутунун бийиктиги 5 сантиметр, туурасы 5 сантиметр экен, демек бир жак бети. Эми бул кутуга канча кагаздын аянты кетет? Аны кантип табабыз? Демек, ойлоңгулачы, балдар, кутунун канча бети бар экен? Туура айтасыңар, кутунун 6 бети бар экен, 6 бети тең барабар. Демек, биз мында биринчи бир жак бетинин аянтын таап алабыз дагы, анан аны 6га көбөйтүп коет экенбиз. Мына ошондо кутунун аянты келип чыгат. Бир жак бетинин аянтын табыш үчүн 5 сантиметрди 5 сантиметрге көбөйтөбүз. Демек, 25 сантиметр квадрат болот экен. 25 сантиметр квадратты 6га көбөйтсөк, балдар, канча болот? Кана айткылачы. Туура айттыңар. 150 сантиметр квадрат болот экен, балдар. Азаматсыңар. Демек, жообу 150 сантиметр квадрат аянттагы кагаз кетет экен. Эмесе, маселенин чыгарылышын көчүрүп жазабыз тептерибизге, балдар. Анда кийинки 969 мисалга өтөбүз. Мында бизге, балдар, теңдемелер берилиптир. Биз билебиз теңдемени чыгаруу жолдорун. Эгер белгисиз сан биринчи орунда турса, анда бардык амалдар алмашып чыгарылат дегенбиз. Мисалы үчүн, x көбөйтүү 12 барабар 60 теңдемесинде x барабар 60-ты бөлөбүз 12ге. x барабар 5 болот экен. Демек, теңдеменин тамыры 5, 5-ти 12ге бөлсөк 60 деп текшерип коебуз, балдар. Кийинки теңдемени карайбыз, балдар. Мында b кошу 341 барабар 600. Буну биз кантип чыгарабыз, балдар? Кайсы амал менен? Туура айтасыңар, кемитүү амалы менен. Демек, b барабар 600 кемитүү 341. b барабар 259. Теңдеменин тамыры 259 болот. Анда ордуна коюп тууралыгын текшеребиз. 259га 341ди кошсок, барабар 600 болот экен. Демек, теңдеме туура чыгарылды. Мына ушундай кылып биз, балдар, кийинки теңдемелерди өз алдыбызча иштейбиз, балдар. Азаматсыңар, балдар, теңдемелерди иштеп койдукпу? Анда кийинки 970 мисалга өтөбүз, балдар. Мында бизге кашалуу туйнтмалар берилген. Амалдарды аткаруу тартибин эске салуу менен биз мисалды иштеп чыгабыз. Адегенде билесиңер, кашаан ичин бөлүп алабыз. Эки кашаан кийинки кашаан ичин бөлөбүз. Анан эки тийиндини бири-бирине кошуп коебуз. Түшүнүктүүбү, балдар? Түшүнүктүү болдубу, балдар? Азаматсыңар. Анда амалдарды аткаруу тартибин эске салуу менен, ирети менен жазып, көчүрүп иштейбиз. Баарыбыз жазып кетиштикпи, балдар? Эң жакшы анда. Анда кийинки 971 мисалга өтөбүз. Мында, балдар, бизге аралаш аттуу сандарды көбөйтүү берилиптир. Биз билебиз, аралаш аттуу сандарды мамча түрүндө жазып көбөйтөбүз. Мамча түрүндө жазганда, балдар, бирдиктин алдына жазып көбөйтүүнү унутпайбыз, балдар. Анда баарыбыз сулуу кылып, туура кылып жазып, иштеп, тептерибизге көчүрөбүз. Силердин да эсебиңер дал мен эсептегендей болуп туура чыктыбы, балдар? Азаматсыңар. Эмесе силерге үйгө тапшырма 972, 973 жана 974 мисал маселелер. Тапшырма түшүнүктүү болдубу, балдар? Азаматсыңар.
Мен силерди баарыңарды тапшырманы мыкты аткарат деген ишеничтемин. Эмесе сак саламатта калгыла. Кийинки сабактан көрүшкүнчө.